Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар. Бүгүн сиздерди 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн ушу ар тармактан баарыңыздарды чакырып, сый көрсөтүп, ушундай көңүл буралы дедик. Ар тармактын өкүлдөрү барсыздар. Ошол майрамыңыздар менен куттуктап, кичине сиздерге көңүл буруп, баарлашып кетели деген максатта. Эч кандай саясат жок. Сиздерге даярдап койгон белектерибиз бар эле. Биринчи жакшы самалдыктан баштасак, ошо белектерибизди тапшырып коюп, андан баарлашууга өтсөк. Уруксат берсеңиздер. Алымбек кызы Гүлмайрам. Tuğulgan günümüzde bugün buna tuğulgan günüge olsun, sizde daima iyilikler olsun, şu böyle daima kuvvet çürüveriniz. 7. Mart günü şu daima iki mayram, bir mayramda etekensiz, erken 8, 3. mayramda daima mayram. Алиярова Гульчихра Абдыганыевна. Пронова Машура Равшанова. Дегенбаева Гульнара Розбаева. Есеналиева Асель Исмановна. Жолдошбекова Дилярамхан Мусаевна. Жумагулова Азия Азбекова. Исмаилова Азизакан Айтибаевна. Акенова Сайха Ишенбаевна. Маджакипова Эльвира Абджалиевна. Николаева Ольга Ивановна. Окушева Гульжан Молдауловна.
Сағынбаева Гүлсара Абылдаевна. Садыкова Бақтыгүл Шүкірбековна. Семирейко Айзат Майданбаевна. Тағаева Ташгүл. Урманбетова Бүгия Асанақуновна. Усупбаева Мақсат Мустафаевна. Эшенқұлова Жылыздүгүл Саматовна. Урматтуу айымдар, мен бүгін сіздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгін өзгөчө күн, жаз, аял, өмүр, булар керемет тартуулаган түшүнүктөр. Сіздерди куттуктоо үчүн биз аябай ойлондук, толкундандык, сөздөрдү издедик, кандай сыйлыктар менен сыйласак болот деп бир топ ойлондук дегендей. Аял затынын улуулугу, сулуулугу жана кубаттуулугу чексиз. Аял өзү деген сөз өзү ыйык, жакшы билесиздер, билебиз баарыбыз. Жаз, бүгүн жаздагы мезгили келип турган убак, өзү бул тирүүлүк, жандануу дегендей. Бирок жаз эмес, үйүбүздүн түбөлүктүү жылуулугу сиздер, апалар, айымдар, эжелер, карындаштар, сиздерди 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен дагы бир жолу куттуктаймын сиздерди. Бүгүн биз апаларыбызды, эже карындаштарды, анын ичинде кесиптештерди, сүйгөн өмүрлүк жарыбызды, анан таттуу кыз балдарыбызды куттуктап жатабыз. Бул дүйнөдө аялдардын ордун жана эмгегин эч нерсе менен салыштырып болбойт. Мурунку доорлордон бери эле адамзат жашоосундагы эң жакшы нерселер аял затынын дарегине багышталган. Эненин таманын алды бейиш деп айтылат. Энелер жөнүндө көбүрөөк сөз кылгыбыз келип турат. Мен апамдын бардык үмүт тилегин канчалык деңгээлде актай алдым, же актай албадым. Бул ой сана мени бүгүнкү күнгө чейин ойго салат. Энем бул өмүрдө тагдыр мени бирде бийиктикке чыгарып, бирде тайгаланткан учурда баарын жүрөгүндө катып, бар тилегин мага арнап жүрдү го деп ойлоймун. Алтын апаларыбызды эстесек, албетте көзүбүзгө жаш келет бүгүнкү күнгө чейин. Эч качан энелердин көз жашы төгүлбөй, мээримдүү жүзүнөн бакыттын нуру чачып жүрө берсин демекчимин. Сиздер баарыңыздар энесиздер, муну жакшы түшүнөсүздөр. Чындыгында ата деген сөз айылга таандык, апа деген сөз ааламга таандык деп коет. Сиздердин эне деген сөз чыкканда биз бардыгыбыз адамзат бул ааламга таандык экенин билебиз. Эненин сүйүүсүндө чек жок. Эне сүтү менен бүткүл адамзат жана жан жаныбарлардын баары эне сүтү менен азыктанат, эне сүтү менен өсөт. Ошондуктан энелер абдан бийик. Ошондуктан биз жашоону сүйүүгө мажбурбуз деп Максим Горький айткандай, эне сүтүн актоо өмүр бою баарыбыз үчүн мейли аялбы эркекпи кутулгус карыз негизи.
Бүгүнкү майрамдык жолугушууга өтө тандалган адамдарды чакырдык. Абдан ойлондук. Мен жана башында да айтып кеттим. Ар кыл тармактан болушсун дедик. Тандалма болбосун дедик. Тааныш билиштик кылбасын дедик. Ушинтип тандап алдык. Араңыздарда китепканачы бар, ветеринар бар, почта кызматкери бар, троллейбустун айдоочусу бар, техник, крановщик, сварщик болуп иштеген эже бар, куткаруучу, ишкер, социалдык кызматкер, мугалим, акушер, фельдшер жана өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылган атайын органдарда иштеген айымдар да бар. Бирөөңүздөр да мамлекеттик чиновник эмессиздер. Бүгүнкү убакта ошентип эл арасында кадыр баркка ээ болгон, өз кесибинин мыкты кызматкер айымдары чакырылды. Мен көбүрөөк карапайым калкты колдосом деймин. Карапайым калкка басым жасагым келет. Урматтуу апалар, эже карындаштар, баарыңыздар мактоого жана сыймыктанууга татыктуусуздар. Адал эмгектин, таза мээнеттин акыбети сөзсүз кайтат. Андыктан ишиңиздерде ийгиликтерди, бекем ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт каалайм. Энелер гана өзүнүн балдарына эң биринчи кадамдарынан тартып, мыкты адамдык сапаттарды бере алат. Эгерде балдарыбыз үй бүлөдө жакшы тарбия алса, улууларга, анын ичинде өзүнүн ата-энесине урмат көрсөтүүнү, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн тырышып ак ниет иштөөнү үйрөнсө, мындан коом утушка гана ээ болобуз. Үй бүлөңүздөрдүн алдында ар дайым бар болуңуздар, ажарлуу жүзүңүздөрдөн кубанычтын нуру төгүлүп турсун. Сиздерге бекем ден соолук, берекелүү узун өмүр каалаймын. Менин бүгүнкү максатым сиздер менен жакындан баарлашып, ой пикир алмашуу гана болчу. Анда эмесе биринчи сөздү Тагаева Ташбү эжебизге берсем дейм. Эже 26 жылдык мугалимдик кесипке таянып, үй бүлөлүк жетим жана кароосуз калган балдар үчүн жетим балдар үйүн ачкан экенсиз. Андан 21 баланы татыктуу тарбиялап, анын ичинен 11 баланы балакатка жеткизип, 5 жогорку жана 6 атайын орто окуу жайларынан билим алып, бирөө кызыл диплом менен аяктап, өз алдынча үй бүлө куруп иштеп кетишкен экен. Ошондуктан сөз сизде. Биз ушул жерге келгендер көмүскө деле катчубуз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз бардыгыбыз. Үй бүлөңүзгө ушу жаман сөздөн сактап, жаман көздөн сактап, жамандыктар адашып, жакшылыктар жанашып турсун. Эң сүйүктүү президентибиз болуп турасыз. Бар жокко көңүл бөлүп атасыз. Рахмат, ыраазым. Мен Өзгөн районунан 2005 жылы ушул жетим балдарды жолдошум экөөбүз уюштурдук. Анын себеби 2 трендей балам уда өтүп кетти кырсыктардан. Ошол балдарымдын 6 баласы калды. Ошол 6 баласынын нары сүйрөп, бери сүйрөп жүргөнүбүздө Накен Касиев губернатор экен. Жакшы кишилер да көп экен арабызда. Ушул киши айтты, сиз ушу балдар үйүн уюштуруңуздар дегенде, биз Абышкам экөөбүз балдар үйүн уюштурдук. Сиз айткандай 27 баланы багып чоңойттум. 7-өсү 2 жыл, 1 жыл болуп кайра алып кетишти. Onun университет, институт, коллеж, училище өздөрүнүн билимине жараша бүтүрүп, үйлөгөнүн үйлөп, жайлаган жайлап, кыздар турмушка берип, азыр асты 3 балалуу болуп калды, иштеп жатышат. Ушул бүгүн эми 8 март кыздардын баардыгына ушу жакшылыкты, заманыбыздын тынччылыгын, ушу майрам күнүңүздөр менен куттуктайм, сиңдилерим. Мына кыздардын баардыгын куттуктайм, жамандык күн болбосун. Сизге дайыма жакшылыкты каалайм. Тили чыккан эле балдар сизде отурат азыр. Мага канчасы пата берди. Айылымдагылар. Сизге салым айтты. Ушул президентибиз аман болсун, сак болсун. Жанында мынандай жигиттер болсун. Коругандары да сак кармап жүрсүн деди. Сизге өмүр тилейбиз, өмүр. Ушу Кыргызстаныбыз мындан ары оңолот деген ойдобуз бардыгыбыз. Рахмат, айланып кетейин. Ишиңе ийгилик, дайыма ийгилик. Рахмат эже. Жамандыктан эле Кудай сактасын. Тилегенибиз ушул. Рахмат эже. Кудай
Құдай күч қуат берсин, Құдай өзі жардам берсин. Біз дағы көңіл сыртында қалтырбайбыз, сізге жардам беребиз. Мен балдарға тапшырма берем, бүгінде маштап жардам беребиз. Кейінгі сөзді ең көп балалуу эжекебиз Гүлнара Орозбаевнаға берсек, Гүлнара эже Кыргыз элин башкарган улуу курман жандатканын тыбырасы 5-ші муындагы урпагы болот. Ош шаарындагы Терешков атындагы мектеп интернатында 9 жашынан тартып тарбияланган, ишкерлик менен ийгиликтүү алектенип 1997 жылы Ысык Көл облусунун Түп районунда жеке менчик үй бүлө балдар үйүн ачкан, өзү Ысык Көлгө турмушка чыккан. Аталган мезгил ичинде балдар үйүндө ар кандай улуттагы жана ар башка диндеги ата энеси жок, ошондой эле кароосуз калган 154 бала өз үй бүлөсүндө түнөк табышкан. 154 балаңа. Гүлнара Орозбаевнанын мээрими жана камкордугу менен балдар ушул турмушта өз ордуларын табышкан. 95 бала жогорку билимге ээ, 2 илимий талапкер, 26 бала бүгүнкү күндө Россиянын эң жогорку окуу жайларында окуп жүрүшөт. 52 бала интеграция жолу менен өз үй бүлөлөрү менен биригишкен. Анда эмесе сөз сизде. Чоң рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен ушул бүгүнкү мааракебизде сизге чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Анткени сиз деген ушул жерде жөнөкөй аялдарды, жөнөкөй энелерди ушул жерде көдөнүндө арлыктуу сактаган энелерди чогултуп отурасыз. Ошол биздин энелерибиздин батасын алып отурасыз. Рахмат сизге. Мен ушул айткым келет. Ушул сиз чындыгында айтканда ошол ийгиликке жеткеним дагы сиздин дагы кошумуңуз бар. Анткени сиз деген депутат болгон кезиңизде бизге көп келип, ошол балдарга акыл айтып, баарын жанагындай спортко үгүттөгөн сиз болчусуз. Сиз аны унутуп калсаңыз керек. Бирок биздин балдарыбыз баары тең эстеп, анан ошо кечинде мага айткан болчу. Ушинтип майрамга чакырып атат десе, балдарыбыздын баары тең аябай ыраазы болушуп, ошол жерде батасын берип жиберишти мени. Ошо сиздерге чоң рахмат. Мына балдар биздин келечегибиз. Ушул аялзат эне азыркы учурда дүйнөнүн бешигин тербетип турат. Ошон үчүн сиз ушул бизди сыйлап атканыбызга, анан ушул жер энебиз дагы биз эне катары ушу согуштун үнүн тыңшабагысын деп бизди ушул башкарып атканыңызга, бизди ушу коргоп атканыңызга мен аябай ыраазычылыгымды айтам. Энелик батамды берип атам. Мындан ары дагы сиз ушул бизди ушинтип чогултуп, ушинтип бизди көтөрмөлөп турганыңызга биз дагы эле салымыбызды Кыргызстанга салганга аракетибизди жумшайбыз. Мен ойлойм, бизди ошо азыр жөнөкөй аялдарды көрүп, жаш муундарыбыз, жаштарыбыз алар дагы ушинтип өзүнүн Кыргызстанга салымын салганга аракет кылат болуш керек дейм. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Биз дайыма жаныңыздабыз, колубуздан келишинче өзүбүздүн тармагыбызда, өзүбүздүн жумушубузду аткарганга аракет кылып жүрө берели. Рахмат. Рахмат, сизге да рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун дайыма. Кийинки сөздү Усупбаева Максат Мустапаевнага берели. 2005 жылдан бери мал доктурлук кызматында үзүлүү эмгектенип келе жатат. Жалпы 26 жылдык эмгек тажрыйбасында мыкты ветеринар катары таанылган. Сөз сизден да. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, ошо мен бүгүнкү кечеге катышканым үчүн аябай толкунданып турам. Мен деле ушуну күткөн эмесмин. Чын айтканда элибизге, журтубузга аманчылык берсин. Ушу бизди эстеп, ушу эмеге
чыгарып койгонуңузга чоң рахмат. Мен өзүмдүн Скөл ошол айылдын кызы, ошол айылдын эле келинмин. Өзүмдүн Жети Көз районумду ошол мал чарбасы боюнча жакшы эмгектенип келатам. Скутер мотоцикл берген, мотоцикл унаасы менен тоо таштарга чыгам. Кайсыл убакта оору чыкты деген жерде мен ошол жерде болуп турам. Эми аны эптеп тээп үйрөнүп алдык. Анда менде деле эчтеме жок, жыгылып коюп алына да үйрөнүш керек болуп калды. Ошол мал чарбасын өнүктүрүп өстүрөйүн, ошол айылга бир аз болсо да салымымды кошуп, малды өндүрүп өстүрүп кетейин эле деген. Ошол эл журтубузга аманчылык, асманыбыз ачык болсун, сиздин да өмүрүңүз узун болсун. Рахмат ушу бизди ушу кечеге чакырып койгонуңузга. Чоң рахмат. Рахмат. Иштериңиз дайыма ийгиликтүү болсун. Рахмат. Кийинки сөздү Сагынбаева Гүлсара Абдылдаевна эжекебизге берсек, бул киши алгач ишмердүүлүгүн 1982 жылы Бишкек троллейбус башкармалыгынан баштаган. 2007 жылы 2 класстагы айдоочу, 2016 жылы 1 класстагы айдоочу болуп, ушул күнгө чейин эмгектенип келет. Анда сөз сизде. Ушул күнү ушинтип сиз куттуктап атканыңызга биз аябай ыраазыбыз. Өзүм атыман да ыраазычылык билдирем. Биздин Бишкек троллейбусунун паркынын атынан дагы, депонун атынан дагы ыраазычылык билдирем. Ушул жака келгениме аябай кубанычтуумун. Азыр толкунданып турганым ушу экинчи жолу өмүрүмдө. Биринчи жолу өзүм жалгыз биринчи айдап чыкканда ушундай толкундандым эле. Бүгүн экинчи жолу толкунданып турам. Эми силердин үйүңүздөрдө тынчтык болсун. Айгүл сиңдим, сизге кайраттуулук, чыдамкайлык, сабырдуулук, үйүңөрдө такай жакшылык болуп турсун. Сиздин жумушуңуз илгерилей берсин, түпкүлүктүү болсун. Бардык Кыргызстандын айымдарын бүгүнкү эл аралык аялдар күнү менен куттуктайм. Баарына тынчтык болсун, ден соолук болсун, аманчылык болсун. Баарыбыз ишибизди жакшы көрсөк, ишибиз илгерилей берет, терек бир жерден көгөрөт дегендей, ушу бир эле жерден агарып көгөрүп келтем. Мен аябай жакшы көрөм өзүм кесибимди, сыймыктанам, ыраазымын. Сизге да ыраазымын, жумушума да ыраазымын. Рахмат. Ийгиликтер болуп тура берсин, Николаева Ольга Ивановна в Республиканском институте протезно-ортопедических изделий работает 49 лет. Ольга Ивановна была направлена из Ленинграда в 1973 году на Фрунзенское протезно-ортопедическое предприятие как лучшая ученица. Пожалуйста, вам слово. Спасибо всем присутствующим. Я от себя хочу поздравить еще раз всех. Мы уже перезнакомились, все замечательные женщины. И лично господину президенту, что вот собрал нас тут за круглым столом. Да, действительно, моя краткая биография такая. До сих пор я еще работаю. Теперь у нас большое предприятие, более 100 человек обслуживаем республику. Все это население с ограниченными возможностями. Более 13 тысяч человек, из них почти 6 тысяч дети. Сами понимаете, дети – наше будущее. Поэтому сейчас у нас такой период идет, как бы смена поколений. Я возглавляю предприятие и ее часть, которая изготавливает протезы нижних и верхних конечностей. Ну, знаете, это довольно сложный процесс и ответственный. Но главное, чтобы вот это у человека была душевная составляющая. Не просто так мы работаем, а я даже от себя именно хочу пригласить, может быть, раз и такая возможность есть, если кто неравнодушный человек, молодой человек, пускай приходит. У нас сейчас, ну, как бы конкурс на замещение вот должности по изготовлению сложных протезов. Мы в 1995 году освоили по линии ГТЦ новые виды протезов с модулями и регулировочными узлами. И вот сейчас то поколение, которое работало, оно как-то уходит по разным причинам, субъективным, объективным. И сейчас вот мы набираем новых людей. Если есть такая возможность, приходите. Мы, ну, вот неравнодушных людей. И есть у нас там, может быть, какие-то определенные проблемы, но спасибо и президенту, и министерству нашему социальному. Оно занимается непосредственно поисками спонсоров. Потому что, чтобы обучить, это длительный процесс. Базовые какие-то знания мы даем на производстве, а потом, чтобы действительно быть квалифицированным специалистом, это проходит
ну, достаточно долгое время. Я могу сказать даже годы, чтобы потом получился мастер. А получается мастер, он должен получать достойную зарплату, ну и соответствующие вот сейчас новое поколение модулей, которые мы стараемся закупить. Я забыла сказать самое главное, что у нас предприятие полностью на республиканском бюджете. Это обеспечивается полностью из государственной казны. Спасибо вам. Урматтуу айымдар, эркин микрофон. Ким сөз сүйлөйбүз десе, эркин микрофон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге чоң терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен Жалал Абад областы Нокен районунун Сакалды айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин төрайымы Алиярова Гүлчехрамын. Мен сиздин аялыңыз Айгүлдү да бүгүн эл аралык 8 март майрамы менен куттуктап кетейин. Ошондой эле ушул жерде тандалып келген аялдарды чын жүрөгүмөн 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Мен 2018 жылдан бері аярлы үй бүлө, ана ушундай эле мүмкүнчүлүгү чектелген айымдар менен үй бүлөсү менен иштешем. 28 үй бүлөгө сүт багытындагы эски алып бердик бүткүл дүйнөлүк фонд тарабынан. Ошондой эле 48ден ашык теплица алып бердик. Долбоордун негизинде обул акимчилик менен аябай тыгыз байланышам. Өзүбүздөр райондук акимчилик менен, айыл өкмөт менен тегиз байланышып иштейм. Мен эмне демекчимин? Бизде Кыргызстанды өнүккөнүн мен сезем. Садыр Нуркожоевич, аябай азыр бизде өзүңүздөр билесиздер, айыл жеринде иш, аялдарга иш жок да. Ошон үчүн биз долбоорлор менен иштешип, аябай сонун долбоорлор менен иштешип, азыр канчалаган үй бүлөлөргө туура тамактануу боюнча долбоорлор тарттык. Сиздерге чоң рахмат айтам. Сиз менен чогуу ушул жерде эмгектенген коллективиңизге ыраазычылыгымды менен билдирем. Ошондой эле аламды бир колу менен аламды тербеткен аялдар, бир колу менен бешик тербеткен аялдарды чын жүрөгүмөн эл аралык 8 март майрамы менен чын жүрөгүмөн куттуктап кетем. Рахмат. Биринчи кезектен эле ушул жерде отурган бардык апаларды, энелерди, эжелерди баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Жана биздин айымыбызды да, Айгүл айымыбызды да куттуктайм. Кечиресиздер. Кичине толкунданып турам, себеби мен үчүн бүгүн эки эсе чоң майрам болуп атат. Мени деген ушу бүгүнкү күнгө туулган күнүм менен биздин ажыбыз өзү куттуктап атканы бул мен үчүн бул ар бир айымга туш келбеген бакыт болсо керек. Андан сырткары дагы бул күнгө өзгөчөлүктүн дагы белгилеп кетерим ушу карапайым калктын арасынан, анын ичинен эң аярылуу болгон мүмкүнчүлүгү чектелген айымдардын арасынан мени чакырганына дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Биздин ажыбызга рахмат, сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Айгүл эжеке, урматтуу аялдар, бардыгыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Мен Ош областы Нокат районунан келдим. Көкжар айылдык төрөт үйүндө иштеймин. 37 жылдан бери эмгектенемин. Пенсионеркамын, 2 жылдан бери буюрса. 3 баланын энесимин, бир баламды Кудайга тапшырдым. Анын 3 баласыны өзүм чоңойтуп тарбиялап атам. Кудайга шүгүр. Анан ушу роддомдо иштеймин. Биз роддомдо один момент можно, да? Биз роддомдо без врача, акушер-гинеколога, без неонатолога иштейбиз, да? Биздин сельский роддом на 10 коек иштейбиз. Анан 95 жылдан бери биз көчмөн калкка окшоп көчүп жүрөбүз. Анан сизге чоң рахмат. 21 жылы былтыры бизде больница, чоң больница башталды. 100 койкага мен өтө ыраазычылыгымды билдирем. Элдин атынан дагы, өзүм атынан, больницадагылардын, биздин медициналык кызматкерлердин атынан ыраазычылык билдирем. Ошол сиз келгениңизден кийин башталды да, ошол больница. Ага чейин биз ал зданияга, бул зданияга көчүп жүрүп иштегенбиз. Анан роддомдо биз кандай врачыбыз жок да, мен постоянно менин телефонум өчпөйт да. Мен телефонум түнү күнү иштейт. Мен түнү күнү вызовда жүрөм. Эгерде керек болсо, кайсы маалда болсо да мен роддомго барышка милдеттүүмүн. Ошо бир момент айтып берейин. Роддомдо бир аял келди. Төрөт үйүн анан толготуп, аябай кыйналып толготуп атты. Анан күйөөсүнү киргиздим.
андай ситуацияларда любой нерсе болуп кетиши мүмкүн. Анан көзүнө киргиздим. Ал дагы аябай кыжалат болуп кетти. Бир маал бала төрөлдү. Аял аябай кыйналып төрөлдү. Бала 3 оролуп түштү. Киндиги менен мойнундан 3 оролуп түштү. Баланын эч кандай немеси жок, признаки жизни вообще жок. Андачы. Анан баланы апасынан бөлүп, пеленальный столго жаткызып, ал маалда дем алуучу аппараттарыбыз жок болчу. Анан 4 кабат марлени оозуга коюп, баланы дем алдырдым. Өзүм оозум менен дем алдырдым. Непрямой массаж сердца жасап, дем алдырдым. 15 мүнөттөн кийин бала өзүнө келип калды. Кичине дем алышты баштады. Bir 30-40 мүнөттөн кийин уже бала ыйлашты баштады. Анан апасынын жанына жаткызып коюп, анан атасы дагы ыйлап жиберди ошол жерде. Азырга чейин уже кыз чоңоюп калды. Азырга чейин баягынын атасы мени көрүп, мага ыраазычылыгын билдирет. Апасы экөөчү. Сиз оозуңуз менен, дем алууңуз менен өзүңүз жан бердиңиз. Ошол сиз как феяга окшоп, сиз өзүңүздүн немеңизди, жаныңызды бердиңиз ушу балага. Сизге чоң рахмат деп азырга чейин ыраазычылыгын билдирет да. Эми андай моменттер көп, биз эми медициналык этика бар дегендей көп нерсени эми айтышка мүмкүн эмес. Ошондой нерселер болуп атат. Анан сизге чоң рахмат айтып кетемин. Ошо сиз бизди ушул жерге карапайым элди сиз чакырганыңызга, ушул жерге келгениме мен кубанычтамын. Анан ошол мен биздин аялдарга дагы чоң рахмат айтып кетемин. Биздин Нокат районунун аялдарга, биздин Көкжар айылдын аялдарга, алар мени өтө сыйлашат. Аябай сизге рахмат айтып жөнөтө беришти. Рахмат. Сиздерди адамдарды жарык дүйнөгө алып келүүдө, ошолорго биринчи дем берип, биринчи күч берүүдө сиздин эмгегиңиз зор. Сиздердин аны жакшы билебиз. Ишиңиздерге дагы ийгиликтер болсун дайыма. Ушинтип ар бир үй бүлөгө кубаныч тартуулап эле жүрө бериңиз. Эми дагы бир жолу 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын сиздерди. Ар дайым бар болуңуздар. Бүгүнкү жолугушуу сиздерге майрамдык дем күч берсин.